Апта башында премьер-министр жумушчу сапары менен Баткен облусуна барды. Анда ал Лейлек районунун айылдарындагы талаа иштеринин жүрүшү менен таанышып келди. Өкмөт башчы ата мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөр үчүн тиешелүү шарттарды түзүү зарылдыгын белгиледи жана жергиликтүү бийлик жетекчилерине дыйкандарга туруктуу негизде максималдуу жардам көрсөтүүнү, анын ичинде айыл чарбасын каржылоо 6 долбоорунун алкагында жеңилдетилген насыяларды алууга консультациялык кызмат көрсөтүүнү тапшырды. Президентибиз ошондой деп жарлык кабыл алды. Азыр өкмөт ошол тарапта иштеп атабыз. Көп мезгилге чейин иштечү программа болот. Эң башкысы бул айыл жериндеги биздин фермерлер болобу, же майда соода, же кайра иштетүүчү ишканалар болобу, ушуларга акча каражаты боюнча проблема болбош керек. Каалаган убакта барат, залогун коет, алат, иштетет, кайра төгөт. Ушундай кылган механизм алып келе жатабыз. Өз кезегинде райондордун акимдери окутууда жана тиешелүү семинарларды өткөрүүдө көмөк көрсөткөн эл аралык институттар менен иш алып баруулары зарыл деп баса көрсөттү өкмөт башчы. Өзгөчө айыл өкмөттүн жетекчилери. Силердин кыймыл аракетиңер элге өзгөрбөсөчү кыйын. Себеби дегенде силерге ишенип атат, силерди шайлап атат. Ушул уулубуз, ушул жигитибиз биздин көйгөйүн чечет деп атат. Анан силер бул институттар менен, банк менен сүйлөшкөндү, өкмөт менен сүйлөшкөндү, губернатор менен сүйлөшкөндү, аким менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүңөр керек өзүңөр. Мен мисалы үчүн айыл өкмөттөр күчтүү болгонун мен каалайм. Ошондой эле өкмөт башчы Колунду Батыш Уна жолундагы көпүрөнүн курулушунун жүрүшүн көрүп чыкты. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов 12 метрлик көпүрөнүн курулушу 2017 жылы башталганын, анын сметалык баасы 12 миллион сомду түзөрүн маалымдады. Бүгүнкү күндө 7,7 миллион сом өздөштүрүлдү. Акча каражаттарынын калган бөлүгү көпүрөнүн курулушун аяктоого жана жээк бекемдөө иштерине багытталат деп билдирди. Эми быйылкы жылдын башынан баштап жаңы кирген нормалар боюнча кепилдик нормалары капиталдык курулуш болгон объектилерде 3 жыл, капиталдык салынган, жаңыдан салынган объектилерге 5 жыл. Жергиликтүү фермерлер консервалык цехти жана логистикалык борборлорду ачуу маселесин көтөрүп чыгышты. Премьер-министр бул маселелер баскыч менен чечилерин белгиледи. Өз кезегинде ата мекендик өндүрүүчүлөр тиешелүү стандарттарды кармануу менен ИЭП өлкөлөрүнө продукцияларды экспорттоого басым жасоолору эректеди ал. Өкмөт башчы жергиликтүү жашоочулар менен жолугушууда премьер-министр катары анын милдеттеринин бири балдарды бала бакчалардын жетиштүү саны менен камсыздоо экенин өзгөчө ырастады. Кыргызстанда ар бир бала бала бакчага барып анан мектепке кириш керек. Даярдыкты өтүп, көпчүлүк менен сүйлөшүп, ошонун арасында өзүн алып жүргөн, үйрөнүп анан келсе, 1-класста келгенде айырмасы менен өзүңөр билесиңер, бакчага барганбайсызбы? Баланы барбаган баланы тегип. Эң биринчи бала бакчаны чечели. Бала бакчага жетишпеген жерин баарын салыш керек. Билимдүү бала болбосо мамлекеттин келечегин өзүңөр баарыбызды үйрөтүп атпайсыңар. Мамлекеттин келечеги жакшы болуп өтсө. Премьер-министр региондорду өнүктүрүү программасынын алкагында чектеш айылдарга өзгөчө көңүл буруларын билдирди. Лейлек районундагы 93-жылы өкмөттүн чечими менен түзүлгөн Максат айылынын жашоочулары менен жолугушуп жатып. Бул айыл Тажикстан менен чектеш аймакта жайгашкан. Тажик тараптагы коңшулар менен биз кыйла достук мамиледебиз. Анткени менен кандайдыр бир түшүнбөстүктөрдү болтурбоо үчүн мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркациялоо маселелерин жөнгө салуу зарыл дешти жергиликтүү жашоочулар. Эң башкысы ушундай катаал жерде жашап, көчүп кетпей, өзүнүн жерин, ата тегинен каны тамган жерин ыйык сактап туруп атканга биз абдан ыраазы болобуз. Эң башкы маселебиздин бири бул чек ара маселеси. Тажиктин президенти менен биздин президентибиз жолукту Кытайда. Анда деле ушул маселе болуп атат. Бул элибиз тынч жашаш үчүн жөнөкөй жарандар ушул маселени чечели деп алардын деле көңүлү ошондой болот. Маселени чечкенче мындай ынтымакташып, этият болуп туралы. Ошондой эле өкмөт башчы селден жабыркаган турак үйлөрдүн абалдарынан кабар алды. Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахмедов 2018 жылдын 13 майында Чимген айылында сел каптоонун кесепеттерин жоюунун жүрүшү менен тааныштырды. Анын айтымында учурда жолдорду жана социалдык объектилерди, чарбалык маанидеги имараттарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул 94-жылы курулушка уруксат берилген архитектура тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан уруксат берилген. Бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, жогосо биздин өкүлдөрүнөн эч кандай макулдук албастан, алар өздөрүнүн өз билдик менен уруксат берип салган. Мына кесепетинде монтип жаан түшкөндөн кийин аргасыз аларды көчүрүүгө туура келет. Аны менен катар мында селден жабыркаган көпүрөнүн дамбасында оңдоо иштери жүргүзүү зарыл.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев калыбына келтирүү иштерин ыкчам тартипте аяктап, калктуу жерлерди өзгөчө кырдаалдардан сактоо жана алдын алуу чараларын көрүүнү милдеттендирди. Ошондой эле суунун деңгээли көтөрүлүү коркунучу бар райондордо туруктуу негизде мониторинг жасоо керектигин айтты. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери жээктерди бекемдөө иштерине дыккат көңүл бурулары шарт, деди өкмөт башчы. Андан соң премьер-министр Сүлүктүү шаарындагы Кызыл Бел тилкесиндеги Исфанак Кайрагач унаа жолундагы иштердин жүрүшүн текшерди. Иштер графиги менен жүрүп жатканы көрүнүп турат. Эч кандай маселе жок. Сапаттуу жолдор жашоонун артериясы. Муну эске алуу менен биз өз ишибизде аймактарда инфраструктураны өнүктүрүүгө зор көңүл бурабыз, деди өкмөт башчы. Мухаммедкалый Абылгазиев Баткен облусуна 2 күндүк жумушчу сапарынын жүрүшүндө 2 мектептин абалы менен таанышты. Кызыл жол мектебинин директорунун айтымында аталган мектеп 4 корпустан турат. Анын 3-өө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу боюнча авариялык абалда деп таанылган. Учурда балдарды коопсуз жайда окутуу максатында спорттук залы каралган жаңы мектепти куруу зарылдыгы тууралуу маселе курч турат. Баткен шаарынын билим берүү мекемелери менен таанышуу жыйынтыгы боюнча Мухаммедкалый Абылгазиев тийиштүү мамлекеттик органдарга мектептердин жаңы имараттарын куруу үчүн долбоорду иштеп чыгууну баштоону тапшырды. Өкмөт агрардык продукцияны кайра иштетүүчүлөргө колдоо көрсөтүүнү мындан ары да улантат. Премьер-министр Баткен облусундагы иш сапарынын алкагында Алтын аймак кайра иштетүү ишканасынын иши менен таанышты. Өкмөт башчы өлкө экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан мындай долбоорлордун маанилүүлүгүн белгиледи. Алтын аймак компаниясынын өкүлдөрү билдиргендей, Алтын аймак бул кыргыз-тажик биргелешкен ишканасы. Ал USAID-тин Агрогоризонт өнүктөштүк долбоорунун алкагында түзүлгөн. Ишкана өрүк, кара өрүк, алма, жаңгак жана башка кургатылган жемиштерди кайра иштетет. Белгилесек, акыркы 20 жылдыкта Тажикстандын ишкерлери Кыргызстандан сырьё сатып алып, аны даяр продукцияга айлантууда. Азыркы учурда ишкерлер атамекендик сырьёдон жеринде даяр продукцияны өндүрүшүп, товарды АКШ, Украина, Россия жана Туркиянын рыногуна экспорттоду. Мухаммедкалый Абылгазиев жергиликтүү жашоочулардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн башкы милдеттеринин бири облустун тышкы жана ички миграция маселелерин чечүү экенин баса белгиледи. Андан соң Мухаммедкалый Абылгазиев логистикалык комплекс куруу пландалган аймак менен таанышты. Бул үчүн Баткен шаарынын жээгиндеги турган 181 гектар жер тилкесин трансформациялоо зарыл. Премьер-министр мындай ири долбоорлорду баштоонун алдында бардыгын тыкыр изилдөө керектигине басым жасады. Премьер-министр 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөрдү. Анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов уюштуруу, объектилердин курулушу, коопсуздукту камсыздоо жана демөөрчүлүк каражаттарды тартуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымдады. Жакында Turkish Airlines ири авиакомпаниясы көчмөндөр оюндары тууралуу роликтерди көрсөтүүнү, авиабилеттерди жана учактардын бортторунда логотиптерди жайгаштырууну ишке ашырып, ошондой эле корпоративдик журналдарында макаланы жайгаштырышат, деди Кубатбек Боронов. Өкмөт башчы бардык уюштуруу маселелерин белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырды. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери тендердик процедураларды өткөрүүнү тездетүүлөрү зарыл. Бюджеттик каражаттарды мыйзам чегинде жана ачык айкын сарптоо кажет, деп баса белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Коом өлкөнүн жолдорунда жол кырсыктарын кыскартуу боюнча чечкиндүү кадамдарды күтүүдө. Мындай билдирүүнү премьер-министр коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кеңешме өткөрүп жатып айтты. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев учурда долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу процесси аяктаганын жана жакынкы айларда бул долбоорду ишке ашыра турган компанияны тандоо сынагы жарыяларын пландап жатканын маалымдады. Ал коопсуз шаар автоматташтырылган платформасы программалык камсыздоосу Инфоком мамлекеттик ишканасынын адистери тарабынан даярдалганын белгиледи. Компанияларды тандоо процедурасы ачык айкын болушу абзел, деп баса көрсөттү өкмөт башчы жана сынакка катышуу үчүн кепилдик көлөмүн 10 миллион АКШ долларына чейин көбөйтүүнү сунуштады. Бұл мамлекет, өкмөт, өкмөттүн структуралары өздөрү жаза алчу иш эмес, сөз бизнес чөйрөнү тартышыбыз керек деп чечтик. Мен ойлойм, азыр биздин өкмөттүн өзүнүн бардык мүмкүнчүлүгү бар. Биздин азыркы ишибиз жеткиликтүү, ачык айкын, ар бир өзүнө жооп бере турган, өзүнүн милдетине жараша
өзүнүн ээлеген ордуна жараша ар ким өзүнө жоопкерчиликти алыш керек. Ошон үчүн эч нерседен коркпой, эгерде биз мамлекетибизге салым кошобуз десек, өнүгүүсүнө салым кошобуз десек, ар бир мыйзамдын чегинде так аткарыш керек. Мына ошондо эч ким жанагындай болуп жаткан көрүнүштөрдөн чочубайт. Өкмөттө салык процедураларын фискалдаштыруу тутумун киргизүү чараларын ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Премьер-министр бул долбоорду сапаттуу ишке ашыруунун өзгөчө маанилүүлүгүн белгиледи. Мухаммедкалый Абылгазиевдин айтымында, салык тутумун фискалдаштыруу фискалдык органдардын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык тобокелдиктерди жоюп жана республикалык бюджетке салыктык жыйымдардын түшүүлөрүн көбөйтөт. Ал электрондук эсе-фактураларын электрондук патентти киргизүү, маркировкалоо жана товарларды көзөмөлдөөнү колдонуу, салык төлөөчүлөргө салыктык отчеттуулукту электрондук түрдө сунуштоо, ошондой эле онлайн режиминде маалыматтарды бере алган көзөмөлдүк кассалык машиналарды колдонууну жакшыртуу дегенди билдирет. Бул тутумдун киргизилиши менен ак ниеттүү атанаштык үчүн шарттар түзүлөт. Башкарууну жана жалпы салык тутумун жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрү жаралат деп баса белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев. Биздин көмүскө экономикабызда иштеп аткан чөйрөнүн үлүшүн кыскартуу боюнча абдан чоң жардам берчү иш-чара. Ошон үчүн буга мен ойлойм, баардыгыбыз жапа тырмак киришип, жыйынтык чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде, эгер биз жана өнөктөштөрүбүздөн артка калсак, биздин мамлекет аткезчилик деп коет кыргызча. Контрабандалык жол менен иштей турган экономика болуп калат. Мына ушундай жол иштерди кыскартыш үчүн фискалдык бардык органдар, премьер-министр баш болуп, күч-аракетибиздин баарын жумшашыбыз керек. Кыска мөөнөттүн ичинде муну кийирсек, биз киреше бөлүгүн абдан чоң көмүскөдө жүргөн акча каражаттарын түшүрөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз маегибизде өкмөттүн салык процедураларын фискалдаштыруу саясаты тууралуу жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүн биздин конокто экономика министрлигинин фискалдык саясат башкармалыгынын башчысы Айдаралиев Кубан Исагалиевич. Кубан агай, саламатсызбы, куш келдиңиз. Саламат. Алгач салыктарды фискалдаштыруу боюнча кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз, салык тутумундагы реформалар бүтүндөй өлкөнүн экономикасына кандай натыйжаларды бериши керек? Эгерде ушул фискалдаштырууну бир жакшылап ишке ашырып, киргизип, иштетип ала турган болсок, ал толук киргенде бизде бир болжолдуу эсеп менен бир бюджетке кошумча кеминде 10 миллиардтан ашык каражат жылга түшүп турмак деп. Эгерде мисалы былтыркы 2017 жылдын салыктык түшүмдөрү 103 миллиард сом болуш керек эле, эгерде ошонун 39 ошо пайызынын өлчөмүндө көмүскө болсо, жок дегенде 40 миллиардтан ашык каражат уттуруп атабыз десек болот. Но бирок эгерде эл аралык жанагындай опростук деп коет, ошолор менен аныктап бергендери алардан 50-60%га чейин, эгер аны 60% болгондо анда 60 миллиард. Мага эгерде жанагы жалпы эле салыктык эмес, бюджеттин киреше жагын эсептесек, киреше жагы, анда биз мисалы 18 жылдын баягы прогноз боюнча бизде 150 миллиард, 156 миллиард түшүш керек. Анда ошо 156 миллиардтын 40%-тан 60%-на чейин, бул жана айтканда өтө чоң цифра да, бул 60-тан 90 миллиардга чейин жоготуу дегенде түшүндүрөт. Анан албетте эгерде биз ошол жоготууну мисалы 3/1 эле кыскарта алсак, биз ошону менен жанагындай бюджеттик тартыштыктан деле чыкмакпыз. Анан экинчи дагы бир ошо айта турган нерсе, мына азыркы шартта Кыргызстан үчүн бул жанагы фискализацияны жакшы ишке ашыруудан жакшыраак башка жол жок өлкөнүн өнүгүүсүнө шарт. Анткени бул жалгыз гана бюджетти толуктабастан биринчи кезекте ишкердүүлүккө шарт түзөт. Ишкерлер дагы ошол жанагындай мен иштеген тармакта калыс шарт түзүлсө, салыкты баардыгы төлөсө, жана төлөгөндөр дагы баары бирдей төлөсө, көмүскө экономика жок болсо. Кубан Исагалиевич айтсаңыз, ошону демек бул фискалдаштыруу
жарандарга бир ачык айкындуулуктуу электрондук эсепти мындан сырткары ошол эле жанагы салык кызматы үчүн дагы бир кандайдыр бир жеңилдик болуп саналат экен деп түшүндүрсө болот да туурабы. Ошондо жалпак тил менен айтканда бул маркировка деп аталат да туурабы. Товардын баягы жылышын жанагы биз Кыргызстан территориясына кирип импорттолгондон тартып ортодогу дилерге өтүп дилерден баягы акыркы сатуучуга чейин жолун аныктасак айрым товарлар боюнча ошондой эле жанагы өндүрүшкө товар өндүргүчтөн тартып жана акыркы сатууга чейин биз муну менен жанагы башкача айтканда муну кандай жол менен жетебиз? Кассалык аппараттарды онлайн, анан экинчиден электрондук отчет жана электрондук счет фактуралар аркылуу ошолордун жылышы боюнча маалымат алабыз. Анан биздин мамлекеттин биринчи эле милдети бул жана ишкерлерге мына ошондой шарт түзүп бере алсак, биз ошондо жалпы өнүгүүгө мүмкүнчүлүк түскөн болор элек. Жалпы анда инвесторлор да инвестицияны да келиши көбөймөк. Сиз жогоруда белгилеп кеткендей, ушу салыктарды фискалдаштырууда бир кандайдыр бир чоң бир пайда бар. Ошол эле маалда товарларды каттоодо бир кандайдыр бир маселе жокпу же маселе болушу мүмкүнбү? Биз жанагы Евразия экономика биримдигине мүчө болуп киргендиктен ошол биримдиктин ичинде дагы өзүбүздүн алган милдеттенме бар. Эгерде ошол жанагы товарларды маркировкалоо, анан ошол боюнча товарлардын кирген чыккан товарлар боюнча так маалыматты өзүбүздүн эле жана кошуна Казакстан, Россия, Белоруссиядан сураса, биз аларга бере албасак, анда аларга биздин товарлардын алардын территориясына өтүшүнө бөгөт коет. Ошондой болбос үчүн биз жанагы маркировкага сөзсүз өтүшүбүз керек. Немени маркировкалат? Маркировка дегенин бул жанагы дүйнөлүк тажрыйбада пайдаланып жүргөн эле бир кичинекей мындай пломбун деген мисалы RFID метка деп коет экен. Анын жанагы размери ар түрдүү болушу мүмкүн. Каалаганда тоголок, жалпак, жана кагаздын ичине да киргизип койсоң болот. Анан ошол маалыматты ал берип турганга, башкача айтканда товарлар импорттолгондон баштап, биздин территорияга киргенден баштап, ортодо кийинки сатуучуга, анан акыркы сатуучуга чейин келгенде, мына ошол эле мисалы товар, мисалы шубалардын биркасына ошондой метка коюлгандыктан, мисалы Россиянын тажрыйбасы көрсөттү, аларда жалпы жанагы шубанын сатылышы 4 эсе көбөйдү. Россиянын эли 4 эсе көп шуба кийип калган жери жок. Просто жанагы көмүскөнүн экономиканын үчүн ачыкка чыккандыгынан болуп атат да, ошондой 4 эсе көбөйүш. Маркерлөө деп атпайбызбы? Ошону айыл чарба продукцияларына да колдонсо болобу? Бул маркировкалоону продукциянын баардык түрүнө колдонсо болот. Айыл чарбасына дагы, өнөр жайга дагы, кандай десем, катуусу металлдан баштап, берки жумшагына, анан ал тургай газ түрүндө, тийини суу түрүндө, даже керек болсо маркировканы жана нефтепродуктуга да жүргүзсө болот. Кубаныч Агаевич, дагы бир суроо, ушул фискалдаштыруу, маркерлөө бул Евразия экономикалык биримдик өлкөлөрүндөгү Кыргызстандын өнөктөштөрүндө кайсыл мамлекеттерде ишке ашып отурат азыр? Эми бул эгерде Евразия биримдигинен алсак, биринчи кезекте биз Белоруссияны айтышыбыз керек да. Анткени Белоруссияда товарларды маркировкалоо аларда латент марка деп 2005-жылы кирген. Аларда эң көп чоң тажрыйба топтолгон, аларда азырдагы мындай абдан где-то 40-ка жакын товарга маркировкалоо жүргүзүлөт. Ошондой эле алар Евразия экономика биримдигинде дагы ошол маркировкалоо саясатын ачык колдошот. Бирок бул жанагындай бул маркировкалоо боюнча саясатты карасак, жалпы Белоруссия менен берки Россия, Казакстан, башка өлкөлөрдүкү бирок мындай саясаты айырма бар да. Айырма бар дегенибиз, бул жанагы Белоруссия өкмөтү жанагы бул жана маркировкалоо, фискализациялоо бул чоң каражатты талап кылат деп, ошол каражатты үнөмдөө, анан жана эффективдүү пайдалануу максатында алар айрым гана товарларга маркировкалоо,
анан көзөмөл жүргүзүшөт. Жалпы бардык товарга эмес. Кубаныч Сакарович, сизге чоң рахмат келип түшүндүрмө берип кеткениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз өкмөттүн салык процедураларын фискалдаштыруу саясаты тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.